Ушул видеону Кыргызстандын 7 областына селекционерлерге жана арашаны отторго, айрыкча өзбекстандык бир туугандарга, Кыргызстандын кыргыз породасы, кыргыз арашана кызыккандарга репост. Бисмилла деп эле мына кыска нуска. Айбек байке, биз каяктабыз, кайсы короодо, кайсы кочкордо? Ассаламу алейкум. Жалпы барыңыздарга. Бүгүн Ыскөл районундабыз. Ыскөл жамааты менен бүгүнкү күндө мына алгачкы иш сапарыбызда мына Бактыбек абанын коросунда бүгүнкү күндөгү төрага Рахат мырза каттас келиңиз. Рахат байке төрага. Ыскөл районунун төрагасы Рахат мырза. Буга чейин 3 жыл жетектеген мына Мирлан мырза. Жалпы жамаат менен жамаатыңыздарда канча киши бар, качан түптөлдү эле келиңиз жакыныраак. Ошону кыска айтып берип коесуздар, Биздин ассаламу алейкум. Жалпы жамаат биздин райондун түптөлгөнүнө бир 3 жылдан ашып калды. Кудай буйрса жакшы. Башында бир 15-20 киши эле болчу элек. Азыр Кудайга шүгүр, мына 80ден ашык жамаатта киши бар. Живой жамаат. Живой жамаат, аныгы. Балыкчыдан баштап, өрүктүгө чейин ошо Ыскөл району биздин жамаат болуп бирбиз. Машалла. Кызмат кутуп болсун. Бул төрага деле багында мындай төрага эмеңиз барбы, статусуңуз? Буйрса акырынан эметип кетебиз. Бар да. Красавчикс. Атыңыз ким эле? Рахат. Рахат байке. Мына Рахат байке номерин экранга жазып коем. Бул ушул көл өрөөнүнөн, ушул Ыскөл районунан кимдин короосунан козу керек болсо, кой керек болсо, бисмилла деп бияк решала экен биздин сөз менен айтканда. Ушакта мына төрөгөн аласыңар, кылдыра бересиңер. Бизде прозрачный номерин жазып коем. Бул видео атайын баягындай көлгө барып кимди издейм, ким таанышым жокко дегендер үчүн мына төраганын кызматы ошол. Уюштурмай, жетектемей, ээрчитмей, үйрөтмөй, ынтымагын чогултмай. Ошондойбу? Ооба. Кресло жок силерде? Жок, андай жок. Всё. Айбек байке, мен ойлонуп атам да, дасторкондо тамак турат. Бирок майниктен карасаң аппетитин буйт го болор. Ошону айтам. Жанак эме интернетте жүрбөй. Турцияда каякта? Экинчи офисте астында айнек менен карап турат. Муну атай ушундай кылгансызбы? Байкем бияктан карап отурабыз. Атай ошо. Чай ичип атып эле мындай ачык болосуз. Ачка тогун. Чай ичип атып эле мындай кылып ма дегенде ачасыз. Мына. Ма дегенде ачат экен биякта. Арашандарды караңыз. Ассаламу алейкум. Шефтер. Мына залдын тушун эле коюп койгон. Тоже вариант. Сарай салсаңар, мынакей айнектен карап тура бересиң. Мына карап эсептеп бир сыйра. Биякта турат. 5 четилер тизилип. Канча жылдык мээнет кылдыңыз мында? Шыр эле айтыңызчы. 20 жылдык мээнет. 20 жылдык мээнет. Колду бериң. 20 жыл, мына 20 жыл дебейм, бир 15 жыл мурун тоодо кой кайтарып жүргөндө ушунчалык бир арашандын немеси баасы көтөрүлүп кетет деп ойлодуңуз беле? Жок, вообще андай ой жок болчу. Бирок ошондо эле чоң кочкорлорду кошконго аракет кылчубуз. Этке деп эле базарга этке саталы веси монча чыкпады. Тиги кочкорду алсам деп эле ошол убакта ошондой селекция болду да. Сиз 20 жылдык селекционерсиз. 20 жыл мурун кой багып жүргөнсүз. Могул койлордун каны 20 жылга барып такалат. 20 жылга барып такалат. Анык. Анык. Бүт билет. Мына колду бериң. Корооңузга базардан кой киргенби, кирген эмес? Жок. Кирген эмес. Бат жаныбар, мынакей жигиттер. Бакыт байкеге бир лайк. 20 жылдан бери селекционер, мыкты киши экен. Негизи, билесиңерби, башка бизнесмендер менен жолуксаң, кичине текеберчилик болот да, мындай кымбат кийим, сүйлөгөн сөзүнө мындай семесүлөр келбейт. А мына кой баккандарчы, кой баккан сыпаты кирип калат да, аябай сылык болот да. Могу короодо, жигиттер, могу короодо. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 25 жети турат кыскасы. Машалла. Азыр койлорун көрсөтпөй турайын. Полный мыкты койлорун азыр бирме-бир тартып беребиз. Мына арашан жамааты. Бүт арашан оттор, Аллах разы болсун. Бардыгы подтверждать этет, что бул кан анык 20 жыл мурунку селекционер. 20 жылдан бери кан кууп келип, ушул күнгө ушул качествону чыгардыңыз, а? Алла разы болсун.